Жалал Абад областық клиникалық ооруканасынын айланасы иретке келтирилет. Буга чейин генерал Камчыбек Ташиев эски мараттарды бузуп, башаламандыкты жоюуну жергиликтүү бийлик жетекчилерине жүктөгөнү маалым. Ага ылайык 19 майда оорукананын кире беришиндеги соода түйүндөр атайын техника менен буздурулуп баштаган. Ал жайда 99-жылдан бери иштеген чакан ишкерлер аптека, ашкана жана кийим-кече, азык-түлүк дүкөндөрүн иштетип келишкен. Бул аралыкта Жалал Абад шаарындагы Жеңиш паркында да иштеген ижарачылардын дагы келишимдери токтотулуп, бир жума ичинде ээлеген аянтын бошотуу талабы коюлду. Сезонго даярданган ишкерлер нааразычылык билдирип, кала башчысы Эринсбек Ормоков жана президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен жолугушуулар уюштурулуп, аптанын аягында бир чечимге келгендей болушту. Эми үчүн Жеңиш паркынын айланасындагы ижарачылар чыгарылып жатат. Максат эмне? Кесиптешим Асел Сыдыкова кенен маалымат чогулткан. Толугураак кезектеги материалдан таанышалы. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын айланасы иретке келтирилет. Ага ылайык 19 майда оорукананын кире беришиндеги муниципалдык жерде турган дарыканалар соода түйүндөр буздурулуп баштады. Мындай тапшырма буга чейин генерал Камчыбек Ташиев тарабынан жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Ишкерлер менен келишимдер токтогон. Буга чейин мэрия тарабынан эскертүүлөр берилип, 10дон ашуун курулушту ыктыярдуу түрдө буздуруу боюнча талабы коюлган. Ижарачылар берилген убакытта бузуу иштерин аткарбагандыктан тиешелүү кызмат атайын техника менен курулуштарын сүрдүрүүнү чечкен. Мамлекеттин жеринде мен аркада. Жок, кое турун. Мен мына нол жерден берагы биздики, забордун берагы. Туурабы? Жок. Забордун берагы биздики. Нар жагы менен ишибиз жок. Туурабы? Чындырамын. Давайте, но мен Мен техника салбай, кечке чейин убакыт сизге. Алып коюң, албасаңыз эртең келип барышып барабыз. Түшүндүкпү? Сүйлөштүкпү? Келиңиз мына. Мына аптекалардын бардыгында убактылуу бизден ижарага алып, ошол ижара менен иштетип келишкен. Ага андан кийин биздин жетекчилик тарабынан буздуруу боюнча тапшырма түшкөн. Биз 3 ай мурун булардын бардыгына эскертүүлөрдү берип, келишимдердин бүткөндөрүнү жокко чыгарып, бүт электерди бир тараптуу жокко чыгарып, бардыгынын документ иштери деп коет, документ иштерин толук кандуу бүтүрүп, буларга андан кийин дагы 3 айлык мөөнөт бердик. Өздөрү бузуп алчу кетүүсү боюнча. Бирок тилекке каршы ошол мөөнөт 14 май күнү бүттү. 14 май күнү бүткөндөн кийин биз келип, мажбур болуп, ошол техникалар менен, өзүбүздүн техникалар менен бузууга мажбур болуп, бузуп баштадык. Дагы мына бир күн убакыт сурашты. Бүгүн биз түнү менен алып чыгып кетели, эртең менен кала турган болсо, анда бардыгын бузуп өзүңүздөр кете бериңиздер деп биз дагы бир күнгө макул болдук. Ага чейин мына биз бардык ошол крышаларын алып, бузуп, баштапкы бузууну баштап берип койдук. Эми алар бир күн сурап атышат. Бир күндө ушул биз жарандарыбызды дагы ойлоп атабыз. Булардын мүлктөрүнө да зыян келбесин деп макулдап бир күн убакыт бердик. Эртең толугу менен булар чыгып кетет. Жеке кызыл китеби бар, жеке менчиги бар укук ээлерине биз такыр деген жокпуз. Биз ушул муниципалдык жерде, мэриянын жеринде тургандардын бардыгын бир тараптуу же эки тараптуу келишимдер бүткөндүгүнө байланыштуу алып атабыз. Мында 99-жылдан бери ижарада туруп ишкердик жүргүзүп келгендер бар. Алар үчүн бул көрүнүш күтүүсүз болду. Бузуу талабы буга чейин ooз эки эле айтылып, кагаз жүзүндө эч нерсе келбегенин белгилешти. Эми бир күн ичинде көчүп кетүү аракеттерин көрүшмөкчү. Эси деген бизге айтты эле, пока сот жүрүп атат. Сот жүрүп аткан кезде деген тийбеш керек деди, болбой эле келип сүрүп салды, эми кичине зыян келтирилди. Эми баш жебизде эле жок. Буга чейин эскертүү берилди беле негизи? Бир ай мурда берген ээлерине. Ээлерине берген, ээлери болсо биз соттошуп атабыз. Пока тийбеш керек. Мэрия менен договорубуз бар болчу, ал договор ошо мыйзамсыз бузулуп атат, бул деп айтты, билбейм калганын жок. Биз субарендатор болуп калдык. Силер ижарада турат болсоңуздар, канча убакыттан бери? Ой, 2 жыл болуп калды. Жылдан бери. Азыр эми кандай болот экен? Азыр ичкери киришкенер керек эле, толук алып салгыла деп атабы. Бул жакта толук алат экен. Бул мэриянын жери экен. Мэриянын жери экен. Мэрия өзү берип туруп, азыр кары өзү алып атканда ушуну Эскертүү берилген. Мен муну баратан ичине
Ne uşak жылга да мына жолду бошоткула элдер аяк бияка өткөнгө машинага тоскоол болбосун деп негизи туура эле болуп атат. Эл үчүн эме кылып ушундай. Эми өзгөрүү болуп атат азыр. Эми кайка барасыздар? Кайка жыласыз? Мен ичкери кирем. Болгон жери ажыратып келсе? Ооба, мен Канча чыгып кетипсиз сиз? Мен ошондо бир 2 метр чыгып кеткен болом да. Ошо. Бул өзү муниципалдык жерби? Сиз ижарада турат белеңиз? Келишимби? Ооба, ижаранын жери муниципалдык жер деп атчу. Ошону бошоткула деп азыр эскертип берди дагы. Аткан бирок кагаз түрүндө эмес, ОЗЭК түрүндө эскертип берип атышкан. Ошол. Азыр эми бул жер иштебейт эми, толук алып чыгып кетесиздер. Ооба, толук алып чыгып кетебиз. Айла жок да, анан үстү крышасын бузуп койгон болсо, түгүндө биз мынтип иштей албайбыз. 2-3 күндөн бери уже свет жок. Балким бүгүн уже сууну дагы өчүрсө, иштегенге вообще жараксыз болуп калат да. Эми мынтип турганыбыз менен аптекага андай талапка жооп бербей калат да, үстүдөгү рекламаларын полный иштерди алып салса. Өзү мэриянын талабы кандай болду? Сиздер каяка көчөсүздөр? Мэриянын талабын бизге айткан жок. Каяка көчсөңөр ошол жака көчкүлө деди. Эми азыр ушунча товарыбыз менен каяка барабыз? Башыбыз деле катып турат. Ошо. Канча убакыттан бери иштейт болчуңуз? Биз бул жерге Кудай кааласа быйыл 3-жыл кетип атат. Ал арада Жалал Абад шаарында жайгашкан Жеңиш паркындагы ижарачылар менен келишимдер токтотулуп, муниципалдык жерде иштеткен ишкерлерди бошотуп чыгып кетүү талабы коюлду. Бул өз кезегинде сезонго даярданган ишкерлердин нараазычылыгын жаратты. Биздин келгенибизге 13 жыл болду. 13 жылдан бери ушул жерде иштейбиз. Бул жерге эч ким келбеген эле, парк болчу. Билгендерден ушу суранат элек, ушуну көбүрөөк мөөнөткө эме кылып коюп берсе, ушуларды иштеп, ушу сезон бүткөнгө чыгып кетет элек да. Ушу менин эме. Азыр келишимдериңиз токтой элекпи? Келишимибиз токтой элек. Канчасына чейин азыр мэрия менен? Декабрга чейин келишимибиз бар. Сиз муну жаңыладыңызбы? Сезонго кандай болду? Сезонго жаңыладык да, эми буз деп бузган үчүн эски нерселерди жаңы кылып бузуп салдык жаңыдан. Бузуп аны ыргыттык да, жаңыдан алып келип салдык да. Нөлдөн баштап жаңыдан кылып салдык. Заманбап кылып салдык да. Азыр эми каяка барасыздар, эми талап муштулуп атпайбы мисалы? Эми ошону биз ham таң калып атабыз. Эми каяка апарабыз? Мен өзүм квартирада жашайм. Буну бир жерге апарып бир мусорго ыргыта албайбыз да, эми кичине нерсени кантип эме кылабыз эми? Менде лодка бар, мына лабиринт, батут бар, чоң батут, нерде халигали бар, клоун бар. Ушунча аттракциондор бар. Биз эми муну алып чыгып кеткенде же үйүбүздүн балконуна кое албайбыз, же базарга апарып жайып коюп сатып албайбыз. Булар чоң көлөмдөгү аттракциондор. Буларда эми инвестор болуп акчасы көп болсо, биздин аттракциондорду кийин кандай кылып иштесе өзү билет. Биздин аттракциондордун акчасын берип чыгарып койсо, ошондо гана кетсек бир жөн болот эле. Азыр чыгып кетиш кыйыныраак да. Канча жылдан бери иштетесиз ошондо? 15 жыл, бир 16 жыл. 16-жыл. Көпчүлүк кышы менен насыя алып, ушул жайга жаңы эс алуучу жайларды, каруселдердин түрүн тургузушкан. Бул үчүн миллиондогон акчаларды саттагандар мээнетибиз акталбады деп кейишүүдө. Чыгашабызды актап алуу үчүн күзгө чейин убакыт берсе деген үмүттөрү бар. Бир жума ичинде алып чыгып кетүүгө мүмкүн эмес дешет. 7 жылдан 1-жылы киргенибизде ушул жерде бир кичинекей шар, кичинекей 4 машина менен кирип нолдон баштап. Ошондон улам кичинекейден нолдон баштап чоңойтуп ушинтип эми өнүктүрүп өстүрүп бар жогун жакшынакай кылып койгондо анан кийин эми чыккыла деп атат. Эми ушул кайыкты деле биз 1 миллион кредит алып туруп анан кийин курганбыз да. Азыр ошол кредитти төлөштү жана буну каяка апарып жайгаштырышты ойлонуп кыжалат болуп, мына 7 күнөн бери кыжалат болуп жүрөбүз, бир жумадан беричи. Мына быйыл жаз башталгандан баштап эле жаман нерсеңерди алгыла деп былтыркы буткаларыбызды, жаман тирлерибизди полный сүрдүрүп алдыргандагы кайра бар жок нерсени жаңылап монтип курганыбыздан кийин тирлерди дагы көрдүңүздөр го, жаңылап курганбыз. Жаңылап куруп бүткөндөн кийин эле 7 күн срок, 7 күндүн ичинде чыгып кеткиле деп алгындай талап койгондон кийин ушунчалык эл нааразы болуп калды да. Ишкерлердин нараазычылыгы боюнча кала мэри бир нече жолу жеринде жана жеке кабыл алуу менен жолугушуу өткөрүп, алардын үнүн уккан. Андан кийин президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн катышуусунда дагы жыйын өтүп, эки тарап бир чечимге келишти. Ишкерлер 10 июндан тарта ыктыярдуу түрдө аттракциондорду бузуп кетүүгө макул болду. Байзак парктерде ошакта өздөштүрүп алсак, жакшы кылып алсак, мындан да болуш жакшы болот да. Силер андан коркпогула. Айтпайм, тиги жакшы шарттар менен келсеңер, айтпайм. Бизде азыр болсо өзүңүздөр билесиздер, мен өзүм 2 инспекция иштечимин.
Азыркы болсо силерде неме нормаларга эч убакта азыр мындай талапка такыр жооп бербейт да. Себеп дегенен бул техрегламент нормалары 2020 жылы чыккан. Силердики болсо буга чейин болгон да. Ошол себептен бул коопсуз болот. Ушул мунун деле айласы жок, бул шаарды оңдош керек. Биз реконструкцияга каршы эмеспиз, башканы айтып жатабыз. Биздин ушу көйгөйүбүз ошол эле болчу. Ушу сезондук иште ушуну бир жылдан бери кутулдурдур, ушуну айла жалайм мамлекетке керек экен. Мамлекеттен биз талашып, жылдан бери барып келдик, биз өзүбүздүн бала чага үчүн кичине аракет кылып көрдүк. Кечээ комиссия түзүлүп, экология, пожарный, РЭС, мэрия, Зеленстрой барды барып жеринде көрүп келишти. Эч кандай нормага жооп бербейт. Бүгүнкү күндө светтерин өчүрөбүз дегенден биз кармап турабыз. Аткарбаса биз светтерди өчүрүп штрафтарын салабыз. Мен көргөзгөн бардык өздөрүнүн нарушениясын көрүштү, өздөрү тура эмес экенин ынанышты. Ошол менен турат. Ижарачыларга башка парктарда ишмердүүлүгүн улантууга уруксаат берилет. Ал эми жеңиш эс алуу багы мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн негизинде ишкерлер тарабынан жаңыланат. Бул үчүн 2,5 миллион доллар сарпталып, парк эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилери айтылып, парктын эскиздик видеосу жарыяланды. Анан ошол биздин жана паркыбыздын баардыгын ошо немесини текшере келсек, ар бир ошо 90% ошол немеден өтпөйт экен да, коопсуздуктан өтпөйт экен. Ошол себептен болсо азыр парктарыбызга биз жаңы парк берип атабыз. Парктын немесин тиги Байзак деген паркыбызды, Байзак деген паркыбыз болсо ошол жактан ушундай эле площадь ээленген. Аяка ошо нормасын баарын ошол жака келтирип, жана ошо техусловиясын баарын берип, кайсы жерге кандай туруш керек, ал жерде кандай коопсуздуктун баарын караш керек деп ушундай шарттар менен азыр ушул жакка көчүрүп атабыз да. Бүгүнкү күндө булардын бир суранычы День защиты детейди майрам күнүнө бир күн уруксат берилет. Анан курбан айттыкта биз дагы кичине иштеп алайлы. Ушу 2 майрамга уруксат берсеңиздер деп суранып келиптир. Мындай жалпысынан айтканда булар каршы болбоду көчкөнгө. Бирок көчө турган жагына дагы көчө турган паркка жаңы аттракциондор менен заманбап экотекспекциянын уруксаты менен болгон аттракциондорго гана уруксат бере алабыз да. Эң негизгиси биз ишкерлер менен аткаруу бийлигинин ортосунда диалог болуп, түшүнүүгө келгендиги мени кубандырып турат. Жеңиш паркынын реконструкцияланып жатканы жергиликтүү тургундардын копулуна толууда. Анткени шаарга жаңы чоңдор жана балдар эс алууга ылайыктуу парк салуунун муктаждыгы бар экени айтылат. Аттракциондор полный эскирип кеткен. Баарын жаңылаш керек. Кээрде түшүп калабыз, кээрде коркобуз түшкөнүндө эле. Эски да, ошон үчүн түшпөйбүз кээрде, мындай көбүнчө түшпөйбүз. Жаш балдарды ойноткондо эле коркосуң да. Так, өзгөртүш керек баарын. Паркты негизи азыр бул жерде жаш балдарга көбүнчө удобный кылып, ыңгайлуу кылып кылышса сонун болмок деп ойлойм да. Анан азыр көпчүлүгү гигиена жагынан дагы карап коюшса жакшы болмок. Себеби көпчүлүк нерсеси чаң болуп, кир болуп деле тура берет да. Анан балдарды ойноткуң деле келбейт ал жерге. Жеке кызыкчылык, коомдук кызыкчылыктан жогору турбаш керек. Коомдук кызыкчылык деген бар, шаардын көркү деген бар, шаардын өнүгүүсү деген бар, шаардын перспективалык планы деген бар. Ошолорду күн өткөн сайын аткарбаса, башка жерлердин баарын ырастап жаркыратып койсо, бир жеңиш парк калып калса, жакшы болбойт да. Эртеби кеч бана оңдошко туура келет. Азыр акчанын барында, атайын инициатива көтөрүлүп атканда, ишти баштап атканда тоскоолдук кылбаш керек. Ошентип жеңиш паркы оңдоо иштерине байланыштуу 10-июндан тарта жабылат. Коопсуздук үчүн кабыл алынган чечимди түшүнүү менен шаарыбыздагы башка эс алуу бактарында сейилдеп туруу кулактандырылууда. Асель Сыдыкова, Турсунали Нуралиев, жумалык аналитикалык программасы үчүн.